Ар бир кесип ардактуу, кандай гана адистик болбосун анын өз учурунда кыйынчылыктары. Ошону менен эле бирге жемиши да болбой койбойт. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Калдукан эже өзгөчө кесиптин ээси. Аял киши болгонуна карабай бетон куюучу заводдо кран башкарып, эң эле жоопкерчиликтүү жана оор милдеттерди аткарат. Иши саат 8-де башталат. 8-ден 5-ке чейин. 5-ке чейин жайдын күндөрү иш көп болсо 8-ге чейин иштейбиз. Онда 8-ден 8-ге чейин иштеген күндөрүбүз болот. Азыр иш кыштын күндөрү аз болот. Ошон үчүн саат 8-ден 5-ке чейин иштейбиз. Ишим жасаган иштерим жакшы, жагат өзүмө. Дээрлик 30 жылдан бери кран башкарган айымдын бул кесипти тандоосунун өзүнчө себеби бар. Эселек кезинде атасы трактор мингендиктен Калдукандын техникага болгон кызыгуусу артат. Мектепти бүткөн соң Фрунзедеги кесиптик техникумдардын бирине окууга тапшырып, кран башкаруучу адистигине ээ болот. Бүгүнкү күндө Калдукан айым өз ишинин мыкты адиси. Ал эми жасаган жумушу жоопкерчиликтүү болгондуктан ишин кылдат аткарбаса, ар кандай кокустуктар болушу мүмкүн. Андыктан бул иш өтө зиректикти талап кылат. Айрыкча мына алдыбызда иштеп аткан балдарга көңүл бурабыз. Олар каякта турат. Ошол командага ошо көрсөткөн жагына барып, ошолордун эмне көрсөтсө ошолорду алса калабыз. Түшүрсө кой десе коебуз. Анан кийин эң негизгиси ушу биз кранда эң коркунучтуу эмебиз ушунда жүк көтөрүп түшүргөн эмебиз. Майна кире деп коет, ошо грузду эме көбүрөөк кыйналабыз да. Ошондо ушулар тормоздору жакшы болуп, ошо тормоз кармай калып түшүп кетпесе экен деп ошондон эме кылабыз. Көбүнчө ушуга көп маани беребиз. Союз учурунан бери 1985-жылдан тарта дал ушул кранды минип келген бул эжелердин эмгеги зор. Бул жерде көп кубаттуу үйлөргө керектүү болгон ар кандай өлчөмдөгү плиталар куюлат. Жана бул плиталарды бир баштан эки башка жылдыруу үчүн дал ушул крандарды иштетишет. Эгемендүүлүктү алган жылдардан бери бул ишкана кээде токтоп да калган. Ал учурда Калдукан эже бош калбайын деп гезит сатып көчө шыпырган күндөрү да болду. Ханткен күндө да каарманыбыз бир уул бир кызына өзү эне, өзү аталык кылып элден кем кылбай бойго жеткирди. Өз кесибин сүйгөн замандашыбыз жасаган ишинен рахат алат. Иштен чарчоо деген жок. Наоборот, эс алып каласың иштеп барганда. Эртеминге кечке үйдө отурсаң деле башың ооруйт да. Бекерчилик. Андан көрө иштеген жакшы. Бул бетон плиталарды чыгаруучу JB4 ишканасында кран минген аялдардан Калдукан айым жалгыз эмес. Мында 120 кызматкер эмгектенсе, кран минген аялдар 3. Алардын бири Адинакан Камилова. Мен ошо биринчи келгенде 300 мен иштетилем. Мына пролеттор жаңы, булар кийин ишке түшкөн. Булар түшкөндөн кийин биз экинчиси менен иштегенбиз. Мына эмгейлерimiz жакшы да. Биз 30 жыл, 32, 38 жылдан бери иштейм мен ана. Калдукан эже көп сүйлөбөгөн, өз ишине так жана өтө жөнөкөй кызматкерлердин бири. Жетекчиликтен кандай гана тапшырма болбосун кырдыксыз аткарып келет. Сөзүбүз куру болбошу үчүн чогуу иштеген кесиптештеринин бирин сөзгө тарттык. Калбыны 10 жылдан бери тааныйм. Бирге иштешебиз. Жакшы убагында келип жакшы иштеп, биз менен теңме-тең иштешет. Бу жерде кандай иш болсо ошо кран менен бардыгын неме кылып берет да. Камсыздандырып турат. Мындай бөлөк жактарга иш болуп калса отказ жок да. Калдукан эже үйдө эне болсо өз жумушун аткарууда айрым эркектерден үйдө иш аткарып, кабагым кашым дебей ак мээнет менен үй бүлөсүн багып, татыктуу жашоо кечирип келет. Деги эле дүйнөдө аял бир колу менен бешик терметип, бир колу менен дүйнө терметкендигинин бир далили десек болот. Бекназар Абдыкасымов, Илимбек Эмилбек уулу, Эмилбек Каныбеков, Таң нуру программасы үчүн.